Мынчалык төмөн түшпөгүлө Алмазбек Атамбаев бийликке кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кой таш иши боюнча соттун өкүмү боюнча жана тарапташтардын кармалышы боюнча билдирүү жазды. Анда ал бийликке убактылуу өкмөт жана Бакиевдердин иши боюнча Гаага сотуна чейин кайрылууну сунуштады. Садыр Жапаров убактылуу өкмөт Бакиевдердин иши боюнча ачык соттук териштирүүдөн коркуп жатканын билдирди. Ал мени коррупциядан баштап адам өлтүрүүгө чейин дагы көптөгөн кылмыштарга айыптады. Ошондуктан мен бийликке конкреттүү кадамды сунуштайм. Рим статутун ратификациялап, башкы прокуратурага Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылууну сунуштайм. Мен анын алдында жеке өзүм чыгып, мага коюлган бардык айыптар боюнча жооп берүүгө даярмын. Гаага мени күнөөлүү деп тапса, анда мен темир тор артында каалаган мөөнөттү өтөөгө даярмын. Мен өлкө жетекчилигине кайрылам. Мынчалык төмөн түшпөгүлө кой таш иши боюнча жана башка жасалма кылмыш иштер боюнча камалгандарды бошоткула, деген Атамбаев. Ош шаарында Лениндин эстелиги башка жерге жылдырылат. Бул эстеликтин ордуна Кыргызстандын улуттук желеги желбирейт. Мындай көрүнүш башка өлкөлөрдө да кездешет. Маселен, Россиянын Санкт-Петербург жана Белгород шаарларында Лениндин эстеликтери көчүрүлгөн. Бул шаарлардын келбетин жаңыртуу үчүн жасалган кадам. Ошондуктан бул маселени саясатташтыруунун кереги жок. Бул заман талабына ылайык өзгөрүү деп билдиришти Ош шаарынын мэриясы. Сизе көрүп турган жер бул Сосновкадагы милициянын посту. Ошол жерде мынандай туалетти көрдүңүздөр. Туалетке срочно спонсор керек экен. Бул туалетти оңдогонгочу. Жамбыл Камчиев Сосновкадагы милициянын постундагы дааратканага спонсор керек. Белгилүү куудул жана актер Жамбыл Камчиев Сосновкадагы милиция постуна жайгашкан даараткана авариялык абалда экенин айтып, ага шашылыш түрдө жардам керектигин билдирди. Ал бул тууралуу өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына: Сосновкадагы милициянын постундагы туалетке тез арада спонсор керек, кыйрап калуусу мүмкүн деп жазган. Камчиевдин бул кайрылуусу социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алынууда. Колдонуучулардын айтымында бул маселе коомдук коопсуздук жана санитардык шарттарга түздөн-түз байланыштуу. Айрым жарандар бул билдирүүнү тамаша катары кабыл алса, башкалары көйгөй олуттуу экенине көңүл бурууда. Дайынсыз жоголгон 17 жаштагы Бермет Тагаеванын сөөгү табылды. Бүгүн 7-июнда Ички иштер министрлиги жана өзгө жок кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери издөө иштеринин жүрүшүндө дайынсыз жоголгон Бермет Тагаеванын сөөгүн табышты. Бул тууралуу Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мурдараак маалымдалгандай, 2007-жылы туулган кыз саат 23:00 чамасында Мичурин көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Учурда маркумдун денеси экспертизадан өткөрүлдү. Андан көзгө көрүнгөн дене жаракаттары табылган эмес. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бишкектин вице-мэри айрым скутерчилерди малга теңеди. Жамалбек Ырсалиев соц тармактагы баракчасында жаңы төшөлүп жаткан асфальтты тебелеген скутерчилердин видеосу менен бөлүшүп, канча айткан менен баары бир экен малдар деп жазды. Ал ошондой эле тартипсиздер муну чогуу күрөшүп зарылдыгын белгилеген. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы жыл башынан бери 700 мопед айып короого киргизилгенин маалымдаган.
Нарын облусунда күчү 4,5 балдык жер титирөө болду. Ошого Орто Сырт айылынан 15 чакырым түштүк чыгышта, Нарын шаарынан 78 чакырым түштүк батышта жайгашкан сейсмология институтунан маалымдашты. Жер титирөө Орто Сырт жана Кара Булак айылдарында 4,5 балга жеткен. Ал эми Кызыл Туу, Казыбек, Кара Булуң жана Ак Бейит айылдарында 4 бал болгон. Эчки карап кол. Ысык көлдө кыздар арасында массалык мушташ болду. Ысык көл облусунда 28 майга караган түнү кыздардын катышуусунда массалык мушташ орун алды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Маалыматка ылайык окуя түнкү саат 12:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча кыздардын ортосунда түшүнбөстүк жаралып, кайым айтышуудан кийин мушташка айланган. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, окуядан кийин кыздар бири-бири менен түшүнүшүп, элдешишкен. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталууда. Булак Сокол Медиа. Эчки карап кол. Кадамжайда кырсыктан улам жеңил унаа 2ге бөлүнүп кетти. 5-июнь күнү Кадамжай районунун Меңчынар айылында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, жолдо оор жүк ташуучу КАМАЗ менен Зеу Нексия үлгүсүндөгү жеңил унаа кагышкан. Анын кесепетинен жеңил унаа 2ге бөлүнүп кеткен. Бактыга жараша оор жаракат алгандар жок. Зеу Нексиядагы 2 адам унаадан түшүп, айыл аралап качып кеткени айтылууда. Булак Турмуш KG.